Саламатсыздар, урматтуу Кактус редакциясынын жалпы окурмандары, көрөрмандары. Бүгүн биз Түз эфирде Чүй районунун Ак Бешим айыл өкмөтүнүн активисти, инспектору жана жергиликтүү кеңештин депутаты Бектур Кожомкулов менен маек курабыз. Жана бүгүнкү Түз эфирибиз жаштардын жергиликтүү кеңештеги орду, анын маанилүүлүгү тууралуу болот. Бектур мырза, алгач студиябызга келип, мая суроолорубузга жооп берүүгө макулдугуңузду бергениңиз үчүн ыраазычылык билгизебиз. Студиябызга дагы жолу кош келдиңиз. Алгачкы эле суроо ушул жергиликтүү кеңешке депутат болууга сизге эмне себеп болду жана өзүңүз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Депутаттыкка талапкерлигимди койгондун себеби бул кичинекей эле кезимден бери мен мекениме, өз өлкөмө, жериме, элиме деген бир жүрөктө бир гамым болчу да, жаш кезден бери элечи, мектептен бери эле. Өзүмө бир максаттар койчумун да, чоң максаттарды. Канткенде мен өзүмдүн өлкөмө бир өзгөртүү киргизе алам депчи. Анан ушул мектеп убагында айылдан активист болуп баштадык. Волонтерствоны алып барып баштадык. Футбол боюнча спорттон ар кандай турнирлер өткөзүп, жана кайрымдуулук иш-чараларын өткөзүп, иштерибизди алып барып баштаганда, бизде ушул жергиликтүү башкармалык айыл өкмөттүн тарабынан жергиликтүү кеңеш депутаттары чакырып, бизди биринчи, кандайча айтсам, өзүбүздүн биринчи официалдуу ордубуз, бул жаш кезибизде эле бизди Ак Бешим айылынын жаштар жана спорт комитетинин төрагасы кылып шайлады да. Ошодо бир аз колум узарып, көп иштерди да кылганга мүмкүнчүлүгүм болуп, өкмөт жактан да жардамы тийип, дагы мындай, буякта иштесе болот экен, өкмөттүн жардамы пайдасы тиет турбай деп, дагы бир аз ой фикирим өзгөрүп, алмашып, ошо менен уже чоңураак деңгээлге деп максаттарымды кое койгом да. Кандайча элдер мени толук кандуу мага ишенет жана мага добушун берди деп өзүм ишенген эмесмин да. Кудайга шүгүр биринчи болуп өттүк. Анан ошондо мындай орусча айтканда мотивация, мындай надежда, орусча айтканда надежда болду, мындай чоң ответственностьке дегенчи, эл мага ишенип аткан турбайбы? Эми чындыгында элдин көйгөйүн чечейин. Кандайдыр бир адам мага кайрылбасын, ар биринникин угуп, толук кандуу аягына чейин ишти чыгаранга деп уже ойлоп баштап, анан уже азыркы буюрса иштерибизди алып барып баштадык. Жакшы. Негизи ушул жергиликтүү кеңештердин өнүгүүсүндө жаштардын ролу сиз үчүн кандай экен? Негизи эле кандай көрүп турасыз ушул жергиликтүү кеңештердеги жаштардын ордун? Мен азыркы шайлоону байкасам, чыныгы элим, жерим үчүн деген талабын койгон талапкерлер аз болду деп ойлойм да. Анткени уже азыр аябай текшерүүлөр болуп атат. Анан мурункуларды карасак, көп эле өзүнүн бизнестерин коргоо үчүн ушул талапкерлигин койчу экен да. Анткени өзүнүн бизнес ар кандай бир туура эмес, өз кызыкчылыгын коргоо үчүн деп көбү койчу экен да. Азыр андай кишилер аз. Анан азыркы шайлоодо көбү жаштар болду деп ойлойм. Жана да ошол жаштар кыймылы боюнча ушул катыштанда шайлоо боюнча иш жүрдү да, ошондон билинди да. Мурунку жылдарга караганда быйыл шайлоого жана депутаттыкка талапкерлик болгондор да абдан көп экен. Жаштар арасында. Эмне үчүн деп ойлойм, анткени жаштардын биринчиден убакыты көбүрөөк улумундан караганда деп эсептейм. Азыр ошо жаштардын саны да көбөйүп атат деп атасыз жогоруда. Анан ошолордун демилгелерин көтөрүп, чогуу кандайдыр бир чечимдерди чыгарууда, демилгелерди негизи эле колдоодо кандай тоскоолдуктар пайда болот экен? Тоскоолдуктар биринчи эле бул бир аз каражат деп ойлойм. Анткени көп проекттер бар, ар кандай жаштар проекттери менен келебиз. Өкмөт жака кедеклерин кабыл албай коюшат да. Анткени баягы эле ушул акчага такалып келет да. Экинчиден бул мындай жаштар кыла албайт деген бир мурунку бир күмөн саноо. Көнүп калган бир нерсе да, уже адатка айланып калган нерсе да, күмөн саноо сиз айткандай. Баары ишенбей эметип көрүшөт да. Ошо менен бизге көп көңүл бурбайт. Бирок азыркы убакытта буюрса жаштар өз аракеттерин кылып, жакшы результаттарды көргөзүп жатабыз жана колдоолор буюрса болуп келе жатат. Тоскоолдуктар өтө деле көп боло элек. Чүй районунун жаштар комитетинин төрагасы катары ушул сиздин тажрыйбаңыз жергиликтүү демилгелерге таасир этүүдө канчалык роль ойноду?
Биз ушул Чүй район боюнча жаштар комитети төрагасы болгондон кийин бир аз сөзү айтканда өтүмдүү болгондо бизди уже мурун айылда активист болгондо көп айткандай мындай эте алышчу эмес көп колдогондой сыяктуу эмес, көп ишенич эмес да магачы. Эми азыр эле айтпайм мен мындай болуп кеттим депчи, просто мындай элим үчүн, айылым үчүн деле мындай иштеп жүрчүмүн да. Анан ошол өйдөрөк райондук деңгээлде өскөндөн кийин мен биздин Акбейшим айылында баарын эми билгендей таанымал болгондой Суяб шаарчасы бар го. Ошол жерге көбүнчө японецтер, корейцтер, китайцтер, туристтер көп келет да, чет өлкөдөнчү. Анан ар дайым эле ойлонуп жүрчүмүн да мындай. Эми эң башкы жолдон өтөт. Анан жолубузда таштандылып турса, тилер карап бир жаман Кыргызстан жөнүндө бир жаман ойго келеби деп ойлоп, аябай жаман болчумун да. Анан бир жакшы ойлонуп, анан бир таза шаар деген бир проект чыкпады эле шаарда. Анан мен деле ойлонуп, эмнеге таза айыл ачпайм деген бир идеям келди да өзүмөчү. Анан атам айтсам, атам "Всё, балам, без проблем" деп, колдойм деп, мага жардам берип, экөөбүз сметасын түзүп, канча кетет полный. Жана мусорный ящиктергечи, атайын баклажка, салофандарга. Ошонун баарын толук түзүп, анан айылыма полный кайрылгандан кийин көбү бир күндө эле көбү мени колдоп, бир күндө эле суммасы почти 90% суммасы чыккан. Анан ошол менен эле эртеси күнү базарга барып, бүт ар кандай темирлерин, строй материалдарын баарын алып туруп эле жасап, 2 жумадан кийин эле айылга орнотком да. Ошодон кийин уже мен аябай бир башкача карап эле эметип калышкан да. Анан ошондо уже айылымдагы билип калды да, Чүй районунан бул жаштар боюнча төрагасы деп. Жаштар дагы көбү да мындай бир мотивация ала баштады да. Биз жанагы кичинекей бир ишибиз менен көбү жаштарга да бир үлгү болдук деп эсептейм да. Сиз кайсыл ушул долбоорлорду жогоруда да айтпадыңызбы же демилгелерди ушул жаштарды башкарууга тартуунун мына кандайдыр бир ийгиликтүү мисалдарына кошот элеңиз? Эми долбоорлордон мен жаш кезимде биринчи курста көп кайрымдуулук кылчумун. Андан соң ойлонуп жалгыз болбойт экен, толук кандуу команда түзүшүм керек экен дегенден кийин бир дос балам айрылсам, мага жардамын түзүп, экөөбүз бир Instagram баракчабызда бир страничка ачып, анан ошол жерден набор кылып, анан жакындарыбызга кимге мына бир ой фикирлүү адамдарга баарына кайрылып, жазып, чалгандан кийин бир жумада командабыз 9 киши болду. Айылдан, райондордон, шаарлардан ар кандай спонсорлор чыгып атып, бизге акчалай берип атты, акчалай каражат, гуманитардык жактан, кийим жактан. Ошолордун баарын чогултуп, ар кандай үй бүлөлөргө жардам берип жүрдүк. Анан азыркы ошол күндөн бери азыркы күнгө чейин ошол буюрса кайрымдуулук фондубуз, аты Садака фонд, дагы деле проект болуп келатат буюрса. Бул эң башкы идеясы мен үчүн бул жаштарды бириктирүү, ынтымакка келтирүү, жаштарды пассивдүүлүктөн чыгаруу жана жигердүүлүккө алып келүү. Бул биринчи долбоорум да. Экинчи бул 9 жылдан бери Чүй район жана Токмок шаарында КВН, орусча айтканда, кыргызча айтканда тама-шоу боло элек экен да. Анан тиги жылы буюрса ошол эмени долбоорлу мэрияга кайрылып, ал жактан каражат алып, призовой орундарга. Анан мектептер арасында кандай айтканда конкурс сыяктуу тама-шоу кылып, бири-биринен таймаш кылып, биринчи буюрса иретибиз өттү. Эми буюрса жыл сайын өтөт. Ушул долбоорлордун баары баягы жаштардын өзүнө болгон ишенимин арттырат бекен. Менин да колуман бир нерсе келет турбайбы? Мен да ушул кичинекей айылыман баштап мамлекетке чейин кандайдыр бир ишке жарап, өзүмдү көрсөтүп, пайдамды тийгизе алат турбаймбы деген сыяктуу. Биз ошону процесс учунда байкадык. Жаштар башында келгенде уялчак сыяктуу болот, көп ай нерсе айта албайт, өзүнө ишенбейт, ата-энелери мындай уккусу келбейт, балдарын жибергиси келбейт ар кандай иш чараларга. Анан түшүндүрүп атып, иш деринде көргөзүп, ошол убагында алар башка жаштар менен маек куруп, ар кандай жактарга барып атып, ачылып атканын убагын прям көрөсүң да. Анан уже башкача көз карашы кадимгидей өзгөрүп,
Жергиликтүү кеңештердин кандай негизги көйгөйлөрүн көрөт? Азыр эми сиз иш жүзүндө депутат катары иш алып баратасыз да. Анан жаштар аларды чечүүдө кандай роль ойнойт экен? Азыр эми көп убакыттан бери келе жаткан бул көйгөйлөр баягы эле талапкерлигин коет депутаттыкка. Бирок иштебейт да. Бул эң биринчи эле көйгөй да. Жөн эле бир кандайча айтканда, депутат болуш бул авторитет деп бир аты үчүн эле көп депутат болгондар көп экен да. Экинчи орун, экинчи көйгөйүбүз бул азыр жакында айыл өкмөттөр кошулбады беле? Ошондо эми бири-бирине структуралар жаңы көнүп, кадрлар бири-бирине көнүп аткан убакыт. Андан соң айылдар да көбөйүп, ар бир айылдан талапкерлер, депутаттар көп болуп, анан көбү бири-бирин тааныбай, анан мындай бөлүнүп өткөн да. Мен ошону байкадым, аябай бөлүнүп өткөн. Ошо жергиликтүү деңгээлде мындай натыйжалуу лидер болуш үчүн кандай мындай көндүмдөргө ээ болуш керек экен? Угуп коюп анан хорошо мен буну кылып коем деп бойдон калтырбастан ошол замат көйгөйүн толук кандуу чечкенге аракет кылыш керек экен. Ар кандай чогулуштарда дайыма чындыкты сүйлөш керек экен. Дайыма алдыда жүрүш керек экен, эч нерседен коркпостон. Жаштарга үлгү болуп, ишти аягына чейин алып барып. Сиз буга чейин ошо ыктыярчы болдум, ар кандай демилгелер менен иш алып бардым деп атпайсызбы? Ошол эле тажрыйбаңыз ушул лидер болууга, төрагалык болууга кандай пайдасын алып келди? Жергиликтүү жааматтарды, жергиликтүү кеңештерди өнүктүрүүдө жаштарды аларга активдүү катышууга чакыруу үчүн мындай кандай иш планыңыз бар, кандай иш аракеттерди көрөсүз же негизи эле кандай иш аракеттер көрүлүшү керек экен? Айылына ар бир үйгө такылдатып, ар үйүнө кирип, ар бир адамдын көйгөйүн өзүмдүн дептериме жазып, анан бүт айылды кыдырып бүткөндөн кийин ар биринин көйгөйүн карап, эмне көйгөй эң маселелүү жана эң чоң деп туруп, орчундуу болуп атат деп ошолор биринчилери кылып, өзүмө сабак кылып, жана ушу менен жергиликтүү башкарма айыл өкмөткө барып, биргеликтөө ушул көйгөйдү чечкенге аракет кылам. Чүй область боюнча жаштар конгрессинин төрагасы болуп 2023 жылы Ош облусунда ушул 7 областтан ар бир райондон 2ден жаш лидер шайланып, ошол жака аттанып барганбыз. 100 жаш талапкер десек болот да, конгресс болгон жаштар боюнча. Анан ошол жерден биз Чүй область боюнча жаштар конгрессинин төрагасы болуп шайланганбыз да. Анан ошол жерден биз азыр жаштар министрлиги менен түзмө-түз иш алып барып атабыз. Анан ошол жерден буюрса колдоолор болуп атат. Ар бир айыл өкмөткө караштуу бир жаштар үйүн курууга, салууга. Ошол жаштар үйүндө эмне болот салгандан кийин? Ар кандай жаштарга, мисалы көп айылдарда, мисалы шаарчаларга барган алыс болуп калат, кеч болуп калат, мисалы көп ата-энеси жибергиси келбейт. Анан ошондон кийин бир ой болду да, ошол жаштар үйүн бир орточо бүт айылдарга жакын жерге бир орто жерди тандап, бир жаштар үйүн салып, ошол жерге ар кандай кружок, ар кандай спортивный секцияларды ачып, анткени балдар мектептен кийин жакыныраак жерге барып, ар кандай нерселерге, курстарга жазылып, мисалы. Анан ошол арасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга, үй бүлөбүзгө, кембагал үй бүлөлөргө дагы бир аз ар кандай бир акча жагынан бир көмөк көрсөтүүгө да бир ошондой бир план түзүп атам. Жаштарга кайыр болуп кетет элем. Эч нерседен коркпогула, ар дайым алдыда болгула, чоң-чоң максаттарды койгула, көп нерсеге жетишкиле, окугула, үйрөнгүлө, өлкөбүзгө, мекенибизге салымыңызды кошкула. Жаштар бул өлкөбүздүн эң негизги локомотиви. Өз алдыңызга койгон максаттарыңыздарга аракеттериңиздерди эч токтотпогула. Бир күнү сөзсүз ийгиликке жетесиңер. Ушуну менен Кактус редакциясы жергиликтүү кеңештин депутаты, Чүй районунун Ак Бешим айыл өкмөтүнүн активисти жана инспектору Бектур Кожомкулов менен болгон маекти жыйынтыктайт. Бүгүнкү биздин маек жергиликтүү кеңештеги жаштардын орду, анын маанилүүлүгү тууралуу болду. Эмки берүүгө чейин сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.